Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Өзгөн районунун Борбордук бөлүгүнө турам. Азыр мен Фрунзе деген айылга кетип баратам. Анткени мына ушул Фрунзе деген айылда Эргешалы жана Бусаря деген энени атайын Москва шаарынан баласы Уларбек жана келини Мира деген менен программасына буйрутма берип куттуктап коюуму өтүндү эле. Ошону менен бирге өзүнүн берек бечкектерине мен аркылуу бердирип жатат. Мен ошол аманаттарды саналуу секунддарда аткарганы баратамын. Азыр бир аз убакытта ошол Фрунзе деген айылга жетип барамын. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, акмалап туруңуздар. Кызыктын баары алдыда. Жана лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мына алдымда Уларбек беле атаңын аты? Али. Жок, атаңын аты. Уларбек. Апаңын аты Мира, Мынакей Фрунзе деген айылда жашаган Арлен деген баласынын туулган күнүнө келдик. Энеңде туулган күнү турбайбы бүгүн, Энеңде туулган күнү, тайнең дагы, Муну көтөрөңүз. Бул болсо Мира эженин бир тууган кайын сиңдиси экен. Биз азыр Бусаря эненин куттуу үйүнө келдик. Азыр саналуу секунддарда эске салсак, Бусаря эне менен аксакал эч нерсени билбейт. Акырын эле. Ошол эне? Бусаря эне кандайсыз? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Бул менен программасы эне. Москвада Уларбек деген балаңыз бар, Мира деген келиниңиз бар, Ушул Мира деген келиниңиздин атынан, Уларбек деген балаңыздын атынан мондай жакшынакай туулган күнүңүзгө, анан Арлен деген баланын небереңиздин туулган күнүнө белек бечкектерди беребиз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бусаря эне, бул сиздин балаңыз Уларбек менен Мира келиниңиздин атынан. Мынакей ушул аз болсо дагы саздай көрүп, ушундай бүгүнкү туулган менен куттуктап, анан келаткан айт майрам менен да куттуктап коюуну мени өтүндү эле. Мына ушул аманатты мен сизге жеткирдим деп билем, Бул жоолугуңуз, келиниңиздин жоолугу. Андан кийин мынакей торт. Анан аксакалга, аксакал үйдөбү? Аксакал үйдө болсо, мына аксакалга ошо. Ооба, Арлендин да подаркасы бар, Арленге да подаркасын бергенче. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар аксакал, жакшысыздарбы? Тынычтарбы? Аман эсен, колду бериңиз. Жакшысызбы? Күлүңүздү отурасызбы? Жакшы. Уларбек деген балаңыз бар беле? Ошонун бүгүн ушул байбичеңиздин туулган күнүнө, анан Арлен деген небереңиздин туулган күнүнө атайын. Сен берген. Белек бешкектерин берип эле энең жанын өт. Мен ошол менен деген программа булчу. Ушул менен деген программага ушул менен деген программага атайын ушул менин дагы энем менен атамы архив катары киргизип коеюн деп бир ниет кылдым эле деп менен өтүндү эле ушул буйрутма берипчи. Мен ошол буйрутманы аткардым, мынакей алып келдим белеңиздерди. Анан Арлен мырза менен Эшназар аксакал беле? Эргешалы аксакал. Эргешалы аксакалдын сааттарын тапшырып коелу. Азыр ачып туруп тапшырсаңыз, себеп дегенде бирөө Арленге, бирөө аксакалга. Барана
жеңеңди чакыртпай. Ошол аксакалга тагасыз ушуну. Аксакалдын колуна тагып коюңуз. Уларбек балаңыздан эстелик, Мира келиниңизден эстелик. Колуңуздан түшүрбөй тагып жүрүңүз. Сааттын баары туураланган, убакты сааты туп-туура. Тагып эле иштете бересиз. Мынакей. Мынакей. Эми Арлендин саатын колуна тагып койлу. Арлен, атаң келгенче бузбай тагы, электронный. Кол такыр. Райдардан тагып алат. Анан өзү оңдоп түздөп алат. Сааттары оңдолгон. Азыр мынакей бүсөрөйүнө ушундай күндү күттүңүз беле? Көтүп элем бүгүн туулган күнү десек, арапа болуп калыптыр. Анан эмне кылабыз деп үйдө болот окшойбуз деп. Кичине неме кылып дарайланып аттык эле бирок кечкиге. Ушундай белек-бешкектерди ушул программа аркылуу келип, ушу журналисттердин катышуусунда бир мурдада болуп көрдү беле ушундай окуяны? Жок. Жок, болбойт эмеспи? Ооба. Бүгүн күтпөдүк деле. Эне канча небереңиз бар, ата, канча баягы чебереңиз бар, небереңиз бар дегенде канча балалуу болдуңуздар? Канча жылдан бери байбичеңиз менен чогуу жашайсыз? Небере 11 небере окшойт. 11 небере окшойт. Жүрөт го шерде быжырап дейбиз. Кыздар кыян бар да ошо. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар? Жаш кезде кандай жумуштарды жасадыңыздар? Селхозтехника иштегем, шофер болуп. Шопур болду. Ушул мен таң калганым, ушул кайсы жерге барып, ошо энелерди, аталарды татпайын, ушу аксакалдар баардыгы мурда шопур болуп иштешкен. Энелер болсо мурда кадимки эле үй турмушун кылып, саанчы болушуп, чөпкө чыгышып, ушундай жумуштарды кылышкан экен да. Качтыр чыгып кетсин, чыгарып. Ошо ордуна отургузор, макул, Бая үйдүн кичүүсү да бул неме болот экен. Канча балаңыздар бар азыр? Үйдө бирөө. Үйдө бирөө. Сыртта, чет жакта канча? Жок, бу жерде. Сыртта экөө, үчөө бар. Эки уул, эки келин, бир кызыбыз бар. Бир кызыңыздар бар, Ушу балдарыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер, ушул негизи эле коомдогу жаштар менен ата эненин ортосундагы мамиле тууралуу айтып берсеңиздер, азыркы сиздердин доордогу коз салыштырмалуу азыр кандай деп билесиздер эне? Ата, сиз баштай берсеңиз болот, эне деле сүйлөй берсе болот. Эми мурункулар менен азыркыларды салыштырыш кыйын да азыр. Азыркылар өз билем. Мурункулар андай эмес болчу. Мурункулар тартиптүүрөөк болгон. Союздун адамдары өзү башка болот экен. Анан азыркылар эми мына заманга жараша неме кылып койду деме? Чөйрөгө жараша тарбияланып калдыңыз. Бая бизге окшоп истелали миес азыркылар мындай шар-шар сүйлөйт. Бетке айтат азыркылар ошондой болуп калды да. Сиз кайненеңизди кантип сыйлашы элеңиз эне? Мен кайненеси экөө кучакташып жүрчү. Кайненем экөөбүз жомоктогудай эле өлгүчө эле экөөбүз жетелешип эле колтукташып эле жүрдүк. Мына кожайын деген эметет эле. Базарга барса мени таштабайт эле, экөөбүз барат элек, келет элек. Продуктун алып келет элек. Анан алар өлгүчөктө эле мен ошолор менен эле болдук. Тамакты чогуу жейт элек. Чогуу болот элек. Биздин үйүбүз алысыраак, кайнатамдар ылдыйраактыр. Ошонусу деле чакырат эле. Бизсиз неме кылышпайт эле. Анан ошентип жашады. Кайнатам, кайненем жакшы эле жашады. Атам 86-сында, 86. Апам 75-инде. Ушу немеден инсульт болду да. Ошондон өтүп кетти анан. Жакшы эле жашадык. Алар өлгүчө. Кайнатаңыз кандай эле? Жакшы болчу. Ойлонуп калдыңыз го бираз. Ойноппой эле. Ушул келет эле. Ооба. Айта бериңиз. Экөөбүз беркиден урат элек. Анда Наполеон дегендер болчу эле. Кел Арлен мына жерге келип отур. Жакшы. Арлен. Ушундай сыйлашып жүргөн, демек сиздер дагы кайната, кайненеңиздердин сыйын көргөнсүздөр, сыйлагансыздар, демек сиздердин дагы алдыңыздарга мына кайтар дүйнө демекчи, сиздин да келиниңиз. Именно келиниңиз чыкты магачы. Келиниңиз чыгып, мына менин да кайненем бар эле ушул Өзгөндүн Фрунзе деген айылында депчи. Өзү жаз айыл өкмөтү, жаз айылы деп айтылат экен, бирок көпчүлүк муну Фрунзе дейт экен. Баягы СССР мезгилинен эле калып кеткен ат экен да. Жаз десең эч ким тааныбайт ичинде элечи. Эч ким билбейт экен.
ушинтип аябай мындай жакшы тилек ой максаттары менен ниет кылган экен мына Арлен баласы. Апаң сагындыңбы? Атаң сагындыңбы? Салам айтып коем ушул учурдан пайдаланып. Атаңа, апаңа. Апа, рахмат. Ата-ава, рахмат. Атаң, апаң канча болду көрбөгөнүңө? Bilmeyim. 2 жыл болду. Сиз экөөнүн бактыңыздар беле? 9 айында таштап кеткен муну эмизип алып элемчиктен алып чыгарбай апасы. Ошончо багып. Качан келди акыркы жолу апаң? Мурдагы жылы келди. Мурдагы жылы келген да. Былтыр карантин болуп келбей калышты. Атаңчы атаң. Атаң качан? Атасы экөөтөн келген ошондо. Ошондо келип ошон бойдо, да? Эми сени Россияга алып кетебиз деп атабыз же бул жерде энең менен каласыңбы? Bilceden eni. Жакпы, энең жакшы, аякта. Граждан России болуп болгон. Граждан Россия болуп калганбы? Экөөтөн ошондой да. Жакшы. Эми болду, алар пенсия чыгууна келет. Ооба, эми алар иш болгон жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына Кыргызстанда азыр жакшы жумушчу болуп дегендей аяка деле жыргагандан кетишкен жок да, туурабы? Ошо да эми мынандай заман ушундай болуп калды. Калган балдарыңыз каякта? 2 балам Россияда. Кичинекейим анан чоң ортончум айылда, ал эми буяга ушул иштейт. Ооба, мына айылда ошо элдин ишин кылат Соркада. Баласы мына ал ортончу балам баласы. Урматтуу менин эм программасынын көрүүчүлөрү жана Бүсәрайны Аксакалдын атайын Россиядан кыздары чыгып атат. Азыр түз эфирде байлаштырып коелу, энеге көрсөтө бериңиз. Кандай? Кандайсыздар апа? Жакшы. Жакшы күтүлбөгөн жерден белектер келип калыптыр, оозубуз ачылып отурабыз азыр. Рахмат айтып атам эми уулума. Ооба. Жакшы. Мына апасы. Мынакей. Bayramınızlar benim. Өзүңүзгө көрсөтөбүз. Өзүңүзгө көрсөтөбүз. Бирге болсун. Аякта деле ошондой экен, бизде эле болот окшойт. Кеп өтүр, мындай өтүр. Эми өзүңүз кара. Baktığımızda var bolunuzlar apar. Ооба, iyi oldu. Mayli neme? Mira kapı ol bu. Kapının böyle peşinizde var bolunuzlar. Baldarın peşinizde var bolunuzlar apar. Ağzınız çizdirgen biz. Mayli aytkanlar gelsin. Bol de mıyla var. Mayli. Bol durala. Karavata sizlerge suva koymayın. Mayli. Sizlerge razıyız apar. Mayli tınç bol kula var. Bol durala. Aranızdan kızlar dollarınızdan ormak verin apar. Yeşil orma. Apar öpümüzler bastı olunuzlar. Mayli aytkanlar gelsin. Bol dur aytkanlar gelsin de var. Mayli. Ular bek işte mi? Ova, mayli. Mayli rahmat mı lan? Halil. Mayli. Bayramınızlar menen apar. Mayli rahmat. Birge olsun. Ova rahmat. Ova mayli sürpriz kılıp. Mındaydı kütpödü gele de atarız mına olmayam. Ova mayli rahmat. Ova tınç bolgula. Den solunar olsun ova silere. Ova baktım bolgula. Ova mayli. Ova. Hadi. Kanday kızım? Doğan günüm menen balam akıldı eşti bola. Rahmat. Gelmesin dostum. Basının oşon saatlar tağıp akıldı imandı balgardan bola. Ömürüm uzun bolsun. Enin menen atan aytkan жүргүнөн болду. Dastan gelmeysin mi? Ana çok bulasana. Dastan. Beri gel gile. Gel buraya yakın yemek koyma. Aşağı. Mayli neme? Mira rahmat o var. Tinç bolgula silerge Kuday den soğuk bersin. Baktılı olgula. Qayerda olsa esen bolgula. Mayli mi? Rahmat biz bundaydı kütbödü gele. Ova mayli. Sizler var kütüktörüz. Kengiri. Mayli boldur. Tinç bolgula. Sizler var çünkü vatan öpümüzler var kütüktörüz. Köngülüz top. Ova mına ki balanmış ol mına çakşına. Oturat. Tuğhan gibi. Kançaga çıktın? 10. 9'ga desek. 10 var. 12 de. Ömrüm uzun baktı balgardan bol. Bugün özgünge nemege baral desek Arap eken. Koyemde uyda oturduk ele mi geçkem aldı.
кичине дастархон жасайбыз депчи. Mayli, rahmat. Tinch bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat sizlarga da, baringizlarga rahmat, tinch bo'linglar. Mayli, tinch bo'linglar. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү. Апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду жүрөккөнү угулат эркелетип мени койгондо асыл жан экен алтын апакем бакыт ардайым жүрсөңүз эсен өмүр бак экен өсүп жетилген гүлдөп ачылам сиз бар апакем энелер өзү ыйыкса жакшылыкты тилейт балага сурабай келсең уруксат батып тура дайым санага асыл жан экен алтын апакем бакыт ардайым жүрсөңүз эсен өмүр бак экен өсүп жетилген гүлдөп ачылам сиз бар апакем. Уларбек балаңыз дагы атам дагы жакшырдайт элем мурда дейт. Сырдап бүткөн. Эми ошо сиз бир куплет бир балдарыңыз үчүн эне катары бир ырдап койсоңуз, эне ушуну биз архивге сактап калалы. Мен да Эки куплет, бир куплет болсо болор эне. балдарым чоңойсун дейт ар бир эне, балдардын амандыгын тилеп жала, уул үйлөп кыз чыгарып куда күтүп. Ne diyeyim? Baldarın cürölükçü yesen aman. Uğul üylep kız çıkarıp kuda götüp. El jurtum cürölükçü yesen aman. Ой, рахмат, эне рахмат. Балдарга, келиндерге ыраазыбыз. Дайым денсаулыктары болсун. Экөө ынтымакта болсун. Анан ушунчу бар келип тартып кеткендерге силерге да рахмат. Денсаулыкта болгула, оорубагыла, тынч болгула. Aylı oğlum rahmat ha, işinlerge iyilikten solunlar olsun. Bizdi silasınlar silerdi. Kudayım silasın ha. Amin. Rahmat. Мынакей урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Бүсара эне менен Эшна Эргешалы абанын Куттуу ордосунда турам. Себеп дегенде Москвадан атайын келини
Мира баласы Уларбек атайын бүгүнкү Бүсара эненин туулган күнү менен куттуктап коюусун суранып өтүнүштү эле. Мен азыр ошол суранычтарды аткарып, мынакей эненин аксакалдын куттуу жайында турам. Бүсара эне, бул сюрприз сизге жактыбы? Жакты, күткөн эмес элек. Аябай сүйүнүп отурабыз. О, балам, угулум келди. Эргеше алаба, сизгечи? Эгерде сиздерге жаккан болсо анда ошол балдарыңыздагы максатына жетти деп ойлойбуз да. Ошол келиниңиз да максатына жетти. Ошол менен бирге биз дагы программабыздын максатына жетти деп ойлойбуз. Силердин ишиңер ийгилик балам. Ооба, рахмат. Болсун, үй бүлөңөрдө бактылуу болгула. Рахмат. Заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз эсен болсун. Рахмат силерге. Рахмат эне. Сиздер дагы урмат. Eni жұрттың ішінде алып жүре бергілер. Рахмат аксакал. Сиздер дагы аман болсо, ден соолуктугуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ата-энеңиздердин көзү тирүү кезинде мына ушундай көңүлүн алып, сөөгүн агартып дегендей көңүлүн көтөрүп койсоңуздар, эч качан ашыкча болбос деп ойлоймун. Ал үчүн алдыдагы телефондорго чалып, бизге кат жазсаңыздар болот, биз менен байланышсаңыздар болот. Биз болсо бүгүнкү менин программасынын чыгарылышын Өзгөн районуна караштуу Фрунзе деген айылда жашаган Эргешалы аксакал менен Бүсайра эненин ордосунан, үйүнөн жыйынтыктайбыз. Кийинки энелердин сүйүнүчүнөн жолукканча эсен аман туруңуздар.